Obse Marat şimdi çırptı balandı bir kaldım biraz bir balam oraya da özüm şimdi bir şey uşak karma bile kaldım su manasını okuttattı mana şimdi kurtarla su içinde kaldık da işte ve gözge görünmedi ballar gözge görünmedi ana kantı buldu sekin su azay manakta daryo bulup atattı manetten urvatat darvazan çirtip şimdi bulup cama Бұл жақтан мемлекет жақтан МЧСтің немелері келді, санэпидемиядан келді, айлы өкмөттөн келді, аны өзүбүз бирге иштеген, кошуна колоң дегенде, тууган урук дегенде баардыгы келишип, колдон келген жардамды беришип, көргөзүшүп, жазмаларını жазып, көргөзөткөн жардамды өздөрү аран чечим чыгарып, эмне кылабыз деп айтып деп кетишти. Кудайга шүгүр, рахмат буларга, элибизге рахмат, журтубузга рахмат манекей. Кыйла жумуштарды кылып койду. Эми калгандарын өзүбүз күчүбүз менен акырын жасап атабыз. Болгону эмес ошол. Нөшөрлөп жаган жамгырдын кесепетинен сел агындары пайда болуп, Жеңиш айылын каптаган аталган айылдын учурда 73 турак үйүнүн коро сарайларынын сел каптаган, анын ичинен 54 турак үйдүн ичине суулар кирген. Учурга карата аткарылып жаткан иштер боюнча айтсак, Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 63 кызматкер куткаруучу тартылып, тазалоо, суу сордуруу иштери менен алектенип жатат. Ал эми жергиликтүү тургундар тарабынан, коңшу айыл аймактар тарабынан жалпысынан 473 жаран катышып, жергиликтүү калктын, жабыркаган калктын турак үйлөрүн, анын айланасын тазалоо иштери менен алектенип жатат. Аталган эле айыл өкмөттө ушул бир топ техникалар тартылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бир дана экскаватор, бир дана автосамосвал тартылып, иш алып барууда. Ал эми жергиликтүү бийлик тарабынан көптөгөн техникалар тартылган, экскаватор, погрузчик, грейдер тартылып, ички шарбалык жолдорду калыбына келтирүү, сел каптаган короолордун ичиндеги сел калдыктарын тазалоо иштери менен алектенип жатышат. Негизинен селдин кесепеттерин жоюу иштери 70%га толугу менен аткарылып калды. Калган калыбына келтирүү жумуштары биздин министрликтин, облустун жетекчилигинин астында уюшкандыкта тездик менен ыкчам чаралар көрүлүп, иштер аткарылып жатат. Табигый кырсыктын кесепетинен биздин ушул айылдын бир жараны каза болуп калды, 5 жашар бала.